Кыргызстанда азаттыктын сайтын 2 айга жабуу чечими кабыл алынды. Украина Орусиянын ыплас бомба тууралуу айыптоолорун четке какты. Улуу Британияда 1 жылда 3 жолу өкмөт башчы алмашты. Си Цзиньпин кайрадан Кытайдын өлкө башчысы болуп шайланды. Астанада Борбор Азия Европа биримдиги өлкөлөрүнүн лидерлеринин саммити өтөт. Тажикстанда электр энергиясына чектөө кирди. Кыргызстандын Маданият министрлиги азаттык медианын сайтынын ишин 2 айга бөгөттөө чечимин кабыл алды. Министрлик азаттык ЖМК тармагындагы жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамдардын нормаларын сактаган жок деп жөө келтирүүдө. Мекеменин пресс-релизинде сөз «Настоящее время» телеканалынын түз эфиринде 16 сентябрда чыккан Кыргызстан жана Тажикстандын чек арасындагы катуу салгылаштар аттуу материал тууралуу болуп жатканы жазылган. Мамлекеттик орган эфирде кастык тили Тажикстанга кыргыз тарап кол салды делген коомдогу кырдаалды курчуткан такталбаган маалымат колдонулган деп белгилейт. Мындан улам 24 октябрда Маданият министрлиги азаттыкка кат жолдоп, Кыргызстан жана Тажикстандын чек арасындагы катуу салгылаштар деген аталыш менен түз эфирге чыккан берүүсүн 24 сааттын ичинде алып салууну талап кылганы белгилүү болду. Эркин Европа азаттык радиосунун президенти Джейми Флай азаттык радиосунун жана «Настоящее время» телеканалынын айланасындагы соңку окуяларга байланыштуу 26 октябрда билдирүү жасады. Анда Флай «Настоящее время» телеканалынын түз эфиринде 16 сентябрда чыккан материалда журналистик стандарттар бузулган жоктугун белгилеп, Кремль же Кыргыз өкмөтү олобу тең салмакталган материалды сайттарыбыздан алып салуу талабына моюн сунбайбыз деди. Эркин Европа азаттык радиосу окуяларды тең салмактап чагылдыруу принцибине олуттуу мамиле кылат. Журналисттерди коркутуу жана эркин медианын үнүн басуу аракети Кыргызстандагы демократияга көлөкө түшүргөн авторитардык ыкма деп айтылат азаттыктын президентинин билдирүүсүндө. Азаттык окурмандарына VPN колдонууну сунуштады. VPN бул виртуалдык жеке түйүн. VPN колдонуучуга жеке маалыматын жана кайда турганын жашырууга жол берет. Азаттыктын сайты Кыргызстандан башка чектөө коюлбаган өлкөлөрдө иштей берет. Ошондуктан VPN'ди колдонсоңуз сайт ачыла берет. Жана азаттыктын тиркемесин Play Market жана App Store'дон көчүрүп алып, маалыматтарды окусаңыз болот. 16 сентябрда чыккан материалды азаттык Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында орун алган куралдуу кагылышууну чагылдырган. Анда «Настоящее время» телеканалынын Кыргыз жана Тажик кызматынын журналисттери кырдаал тууралуу эки өлкөнүн расмий органдарына таянып маалымат беришкен. Анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам президент Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин кабыл алынган. Ошол кезде Медиа Полиси институту жана бир катар укук коргоо органдары мыйзам көз карандысыз ЖМКларга каршы иштеши мүмкүн деген кооптонуусун билдирген эле. Орусия Украина ыплас бомбаны жардырганы жатат деп айыптоодо. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 23 октябрда Франциянын, Түркиянын, Улуу Британиянын жана АКШнын коргоо министрлери менен байланышып, Орусия Украина өзүнүн аймагында ыплас бомбаны жардырууну пландап, кийин Москваны тактикалык ядролук курал колдонду деп айыптаганы жатканын билип калганын билдирген. Бирок дүйнө басылмалары Шойгу эч кандай далил келтирбегендигин жазып чыгышкан. Ыплас бомба деген эмне? Бул жардыруучу кадимки бомбалардан айырмаланып, радиоактивдүү заттар кошулган курал. Анын кыйратуучу таасири учактан ташталган бомбадан ашпайт. Бирок ал аймакка радиациянын тарашын шарттап, көп жылдар бою жашоого жараксыз кыларын немец эксперттери айтышат. Киев Москванын айыптоолорун калп деп атап, Украина ядролук куралды жайылтпоо келишимин колдой турганын баса белгилеп, эч кандай куралды колдонуу ниети жоктугун билдирген. Зеленский бул күнкү кечки видео кайрылуусунда Шойгу чет элдик министрлерге чалды. Бирок алар баарын бул согуштагы мүмкүн болгон ыплас нерсенин булагы ким экенин түшүнүп турушат деп жооп берген. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министри Лавров Киев тарабынан ыплас бомба даярдалганы тууралуу маалымат кайра текшерилгенин жана бул Москванын куруу айыптоосу эмес экендигин айтты. Анын айтымында Орусия бул маселени БУда көтөрүүнү көздөп жатат.
Ошондой эле министр орус тарапта ыплас бомба менен алектенген конкреттүү Украин уюмдары тууралуу маалымат бар деп кошумчалады. Анткени менен алардын атын атаган эмес. Ал арада Улуу Британия, АКШ жана Франциянын тышкы иштер министрликтери биргелешкен билдирүү жасап, алар Орусиянын эскертүүлөрүн негиздүү деп эсептебей турганын жана эскалациянын ар кандай шылтоосун четке кагышканын баса белгилешти. Буга Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков батыш өлкөлөрүнүн ишенбегени Киевдин ыплас бомбаны колдонуу коркунучу жок дегенди билдирбейт деп белгиледи. Эки тарап бири-бирин айыптап жаткан мезгилде атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин инспекторлору Киевдин өтүнүчү менен Украинадагы эки өзөктүк объектиге барып текшерүү жүргүзүшөт. Муну уюмдун башчысы Рафаэль Гросси жарыялаган. 25 октябрда 42 жаштагы Риши Судан Улуу Британиянын жаңы өкмөт башчысы болуп шайланды. Сунакты жаңы кызматка расмий түрдө Британиянын королу Чарльз 3 бекитти. Жолугушуудан кийин Риши Сунак Даунинг-стритке барып алдыда татаал чечимдер жөнүндө билдирүү жасады. Бир күндөн кийин ал жаңы кызматка киришкен министрлер кабинети менен жолугуп, мурунку премьер-министрдин каталарын оңдоого жана экономиканы турукташтырууга убада берди. Буга чейин Сунак партиялык лидерликке ат салышып, 45 күн өкмөт башкарып, катасын мойнуна алып отставкага кеткен Лиз Трасска утулуп калган. Трастын отставкасынан кийин Сунактын башкы атаандашы Борис Джонсон болот деп күтүлгөн. Бирок ал талапкерлигин алып салды. Сунак Британиянын тарыхындагы эң жаш өкмөт башчы болду. Улуу Британияда бир жылда 3 премьер шайланып атат. Оор кырдаалда бийликке келген Сунактын алдында эми өлкөнү экономикалык кризистен куткаруудан сырткары бир нече айга созулган жаңжалдын жана чыр-чатактын айынан аброюна доо кетирген ыдыраган партияны бириктирүү жана калыбына келтирүү сыяктуу кыйынчылыктар турат. Алдыдагы кыйынчылыктар тууралуу каржы министри кызматын сактап калган Джереми Хантта Twitter баракчасына жазып, Риши Сунакка жеңил болбошун белгилеген. Кытайда 16 октябрда башталып, 23 октябрда аяктаган коммунисттик партиянын 20-съезди өтүп, Си Цзиньпин 3 жолу Кытайдын Компартиясынын башкы катчысы болуп шайланды. Си Цзиньпин эми Кытайды дагы 5 жыл башкарат. Си Цзиньпинге чейин Дэн Сяопиндин доорунан бери Кытайда бул кызматка 2 мөөнөттөн көп шайланууга болбой турган чектөө бар болчу. Бирок 2018 жылы өлкөнүн азыркы лидеринин сунушу менен ал норма алынып салынган. Си Цзиньпин өзү кайра шайлангандан кийин Конгресстин катышуучуларына ишеним көрсөткөнү үчүн ыраазычылык билдирип, анын миссиясын жана партиянын ролун унутпай турганын айткан. 69 жаштагы Си Цзиньпин бийликте 10 жылдан бери отурат. Анын 3-чү мөөнөткө келишин эксперттер ар түрдүү талдашты. Жаңы өкмөттө анын тарапташтары гана калды. Бул Си Цзиньпиндин каалаган адамын каалаган жерге кое аларын жана анын бийлигинин күчтөнгөнүнөн кабар берет. Бирок ошол эле учурда бул алсыздыктан да кабар берет. Си өзүнүн тарапкерлерине гана ишенет. Акыркы 10 жылда жаңы эрежелер менен ойноп, партиянын өзөгүнө толук берилгендигин көрсөтүшкөнүнө карабай, Цзян менен Хунун тушунда карьера жасаган компетенттүү лидерлерден арылууга шашылды деп Карнеги фондунун илимий кызматкери Александр Габуев Telegram каналында жазган. Президент Садыр Жапаров 27 октябрда Астана шаарында өтө турчу Борбор Азия жана Европа биримдиги өлкөлөрүнүн лидерлеринин биринчи жолугушуусуна катышат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Азымбакиев Борбор Азия жана Европа биримдиги өлкөлөрүнүн лидерлери саясат, соода, транспорт, экология, коопсуздук чөйрөсүндөгү жана башка эл аралык айдыңдын күн тартибинде турган актуалдуу темалар боюнча кызматташуу маселелерин талкуулашат деп белгиледи. Мындан сырткары, Садыр Жапаров жогорку деңгээлдеги бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрөөрү айтылды. Бирок президент так кимдер менен жолугары ачыкталган жок. Ошондой эле бул жолугушууга Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев, Тажик президенти Эмомали Рахмон да барары белгилүү болду. Ал эми Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов иш-чарага катышып-катышпасы белгисиз. Саммитке Еврокеңештин президенти Шарль Мишель жана башка Европа өлкөлөрүнүн башчылары катышары күтүлүүдө.
Қазақстан темасын улай. 25 октябрда Астанада президенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүүгө каршы митинг боло турган жерде 2 киши кармалды. Азаттыктын казак кызматынын журналисттери кармалгандардын бири активист Венера Жанабаева экенин белгилейт. Аталган күнү Борбордук администрациясынын алдында митинг болору күтүлгөн. Акцияда активисттер мөөнөтсүз президенттик шайлоону жокко чыгарууну талап кылаарын жарыялашкан эле. Бирок митингге адам аз келген. Кармоолор тууралуу Астана шаардык полициясы жана Ички иштер министрлиги комментарий берген эмес. Казакстанда көчүү акцияларын уюштуруу үчүн жергиликтүү бийликтин уруксаты керек деген мыйзам бар. Бирок активисттердин айтымында иш жүзүндө митингдерди болтурбай коюу үчүн бийликтин ыкмалары көп. Казакстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 20 ноябрда өтөт. Аны учурдагы президент Касым-Жомарт Токаев өзү демилгелеген. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 24 октябрда Нурек шаарынын жашоочулары менен жолугушууда өлкөдө электр энергиясын колдонууга чектөө киргенин тастыктады. Ал мындай маселе бүгүнкү күндө дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүндө да жаралганын айтты. Буга байланыштуу ал мекемелерди, ишканаларды, ар бир үй бүлөнү күзгү кышкы сезондо электр энергияны үнөмдөөгө чакырды. Күздүн келиши менен Тажикстандын аймактарында электр жарыгынын өчүрүлүшү боюнча тургундар арызданып жатышкан. Бийлик элден электр жарыгынын акысын өз убагында төлөп берүүнү талап кылып, бирок эскертүүсүз светти күнү-түнү өчүрүп коюп жатканына нааразычылык билдиришкен. Ошондой эле тажик жарандары көмүрдүн баасы да кымбаттап жатканын айтышкан. Бирок буга карабастан өлкөнүн Энерго холдинги чектөөлөр киргизилгенин мойнуна алган эмес. Тажик калкынын айрым бөлүгү көп жылдардан бери бул маселе боюнча үн катып, карапайым калк светсиз отурган күндөрү Тажикстан Ооганстанга жана башка коңшу өлкөлөргө электр энергиясын сатуу уланып жатканын айтып келишет. Кемпир-абадтын берилишине каршы позицияны карманган саясатчы жана активисттердин жапырт кармалышына жергиликтүү жана эл аралык укук коргоо органдары тынчсызданып, кыргыз бийлигин аларды бошотууну талап кылууда. Андан сырткары чет жакта жашап иштеген кыргызстандыктар да өз пикирлерин жарыялап атышат. Медиа хабка Германияда окуп иштеген кыргыз жарандары акыркы окуяларга байланыштуу видео кайрылуусун жолдоду. Урматтуу мекендештер, биз Германиядагы активисттер Кыргызстанда болуп жаткан кырдаалга пикирибизди билдирип кеткибиз келет. Кыргыз Республикасынын баш мыйзамынын 2-беренеси боюнча бир гана Кыргызстандын эли эгемендүүлүктүн ээси жана мамлекеттик бийликтин бирден бир булагы. Ошондуктан президенттен, аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийликтеринен улуттук кызыкчылыкка жана биринчи кезекте Кемпир-Абад суу сактагычына тиешелүү бардык маселелер боюнча ачык айкын иш жүргүзүүнү талап кылабыз. Кемпир-Абадтын Өзбекстанга өтүшүнө каршы чыгып, бийликти сындаган саясатчылар менен жарандык активисттердин үйлөрүн тинтүүгө алып, өздөрүн массалык баш аламандыкты уюштурууга айыптап, камакка алуу бул репрессиянын белгиси. Биз ушул маселеде жарандык коомго колдоо көрсөтөбүз жана УКМК менен ИИМ тарабынан комитеттин мүчөлөрүнө карата күч колдонууга жол берилбестигин жана процессуалдык укуктук нормаларын сакталышын талап кылабыз. Анткени Кемпир-Абад чек ара маселелери коркутуу, зордоо жана камоо жолу менен чечилбейт. Бийликтин бул сыяктуу иш-аракети жарандарды кыжырдантат, бийликке болгон ишенимди жоготот жана өлкөнү туңгуюкка алып келет. Муну эгемен өлкөбүздүн акыркы 30 жылдык тарыхы далилдеди. Бийлик ар дайым жарандардын талаптарын жана пикирлерин угуп, өз эли менен эсептешүүгө милдеттүү. Кыргызстан негизинен Германияда же болбосо Европада эгемен эли, туруктуу сөз эркиндиги, көчүрмөн жарандык коому, өзгөчө кырдаалдарда бир мушкундай бириге калган ынтымактуу жана намыстуу эр азаматтары менен таанылган өлкө. Бул биздин өлкөбүз үчүн зор жетишкендик жана бийик аброй. Бул жетишкендиктерди кандайдыр бир туура эмес саясий чечимдер менен алсыздандырып, куугунтуктар менен жоготуп алуу акылга сыйбаган иш. Учурдагы бүдөмүк геосаясий кырдаалда коомдук ажырымды жаратуу опурталдуу нерсе. Ал өлкөбүздүн эгемендигине
бүтүндүгүнө жана келечегине кедегейси гана тийгизет. Биз жарандык активисттерге карата жасалып жаткан саясий куугундуктардын токтотулушун, жарандын сөз эркиндиги жана чогулуш эркиндиги болгон конституциялык укуктарын ыраттуу жана так сакталышын талап кылабыз. Андан тышкары, чек ара жана башка орчундуу маселелерди чечүүдө өлкөнүн эң мыкты ресурстары жарандык активисттер, тажрыйбалуу саясатчылар жана компетенттүү адамдар менен бирге иштешүүнү өтүнөбүз. Бул жумадагы маанилүү кабарларды мен Нурайда Жекшанова айтып бердим. Апта аягына чейин көрүшкөнчө.